Ууру урпактардын элдин келип чыгышы, таралышы, бөлүнүшү тарыхы жөнүндө маалымат берген ооз эки чыгармачылыктын бир түрү Санжыра Ысык көл районунда айтылып, Бөлөкбай атанын урпактары чогулду. Алар бир канча күн ыр формасында жана кара сөз түрүндө Санжыра айтышты. Кыргыз 40 уруудан турган депчи, мына 40 уруудан бириккен бул кыргыз улуту деп жүрбөйбү? Ошон үчүн азыркы могу санжыраларды тактоо, тарыхты тактоо бул мына азыр мамлекетте жүрүп аткан кыргыз наркы саясатынын уңгусу да. Анткени эң биринчи биз өзүбүздү таанышыбыз керек. Өзүбүздүн ким экенибиз, кайдан келгенибизди билсек, анан каяка бара турганыбызды аныктайбыз да. Айылдар менен бирдикте мынакей ушул үч атанын айылдын Кыргызстандын ата журттардын баарын козгоп, алардын эмесин козгоп жүргөн адамдарыбыз мына чогулуп бүгүн ушуну маектешип, ушуну мынары да алып кетүү максатында, жаштарга ушундай үлгү көрсөтүү максатында ушул жерде адамдардын ой жүгүртүүсүн, ушул ата бабабыздын ушундай жасап кеткен иштерин бир буруу максатында ушуну кийинки келечектер үчүн бир жакшы иштер жүргүзүп атабыз. Ушул иш токтоп калбаш керек. Мындан дагы жакшынакай иштер жүрүп, ушундай бир нарыктуу бир кыргыз улутунун бир жакшы иштери болсун деген ойду тилектеш кылып ушуну өткөрүп атабыз. Ата тектеринин тарыхын айткан санжырачылар иш-чарага активдүү катышты. Санжыра тарыхка жакын, бирок чыныгы реалдуу нерсе тарыхый чындык деп түшүнүүгө болот. Анын көркөм структурасы уламыш, легенда, кошок, арман жана башкаларды камтыйт. Бул жанр дээрлик дүйнөнүн көпчүлүк элдеринде айтылса да, кыргыздарда өзгөчө кеңири таралган жана өркүндөгөн. Санжыранын результатын чыгаралы деп келип отурабыз. Эл журт ушул улуу күндө чогулуп бүт ошо Ысык көл районунда жер жүзүндө жүргөн кыргыз балдары биздин тукумдар, укумдарды бир ошо билип жүрсүн, көрүп жүрсүн. Эмне деген эл болгонбуз, эмне деген журт болгонбуз, түбүбүз эмне эле, азыр кайда баратабыз, ушулар азыркы жаштарга ошо акыл насаатыбызды, каалыгыбызды айтабыз деп келип отурабыз. Санжырачылардын башын бириктирген Саяк уруусунун урпактары катышкан иш-чарага Кыргыз Республикасынын катчысы Сүйүнбек Касманбетов катышты. Иш-чара президенттин жарлыктарын аткаруунун алкагында өттү. Алар улуттук идеологиянын өзөгүн түзгөн мамлекеттик документтер болуп саналат. Мисалы, жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн адеп ахлак, улуттук каада салттын даңазаланышы камтылган. Ошол жарлыктын аткаруусунун алкагында биз жерлерде ар кандай өзөгүбүзгө кайтуу жөө боюнча, улуттук салтты даңазалоо боюнча, сактоо боюнча ар кандай иш-чаралар, ар кандай долбоорлор ишке ашырылып өтүп келе жатат. Мына нарк кафедралары ачылып атат, нарк сааттары ачылып атат, нарк кодекс иштелип чыкты. Көптөгөн ушундай айылдык жыйындарда, чогулуштарда нарктуулук, салттуулугубузду сактап, элибиздин аманчылыгын, эсенчилигин тилеп, ынтымакка үндөгөн, өзөгүбүзгө кайтуу боюнча үндөгөн, улуттук баалуулуктарды даңазалоо боюнча иш-чаралар өтүп атат. Жазгүл Сатаева, Нурдин Нурманбетов, Нурлан Чойбеков, Ысык көл маалымат кызмат үчүн.